Оғындала жаматтық мультимедиа борбору. Экранда мен Тимурлан Мелисбеков. Саламатсыздарбы. 24 декабрь күнү Сатыбалды Албаев атындагы гимназия мектебинин бүтүрүүчү 9-11 класстары Базаркоргон районундагы номер 63 кесиптик лицейине экскурсияга барышты. Экскурсиянын негизги максаты бүтүрүүчү класстарды туура кесип тандоосуна өбөлгө түздү. Окуучулардын экскурсияга Жалал-Абад жарандык коомдук колдоо борбору коомдук фонд тарабынан каржыланды. Номер 63 кесиптик лицейдин директору төмөндөгүлөргө токтолду. Силерге азыр мүмкүнчүлүк, өкмөт силерге бюджеттен окуганга мүмкүнчүлүк берген мектеп окуучуларына. Мунга контракт төлөө окуучунун кереги жок. Эгер эми 9-классты бүткөндөн кийин чын эле дитиңде, эмениңде болсо келип окуш керек. Анын үчүн силерге алыстан келгендерге Могул айыл өкмөтүнө жатакана берилет. Жакшы баң болсо күбөлүгүңдө, үч жок болсо стипендия берилет. Дагы көрсөтөбүз. Ал жерде айдай турган машиналар бар, портер бар, Нива бар, трактордун түрү бар, башка маркалар бар. Olay okşat, 8 ay okşat, eğitim başlıyoruz. Ушул эле лицейдин мугалими Манап агай мындай деди. Номер 63 Байыш Абдырайымов атындагы кесипчилик техникалык окуу жайына эжекелери, ата-энелери менен келип, биздин учебный кабинеттерибизде жана биздин мугалимдерибиз менен өндүрүштүк окуунун устаттары менен баарлашып, өзүнө керектүү маалыматтарды алып, экскурсия кылып, бар жок интервьюны берип, жакшынакай болушуп, мына үйрөнүшүп кетишти. Могул айыл өкмөтүнөн биздин окуучулар келишип, өзүбүздүн Байышбек Абдыраев атындагы 63 кесиптик лицейге келип, ар бир кесип боюнча маалымат алышып, көрүшүп, анан кийин кесип тандоо боюнча дагы көптөгөн маалыматтарды алышты. Ушул 9-11 класстарды номер 1 кесиптик лицейине алып келдик. Балдар баары экскурсия алып таанышты. Экскурсиянын жыйынтыгында бүтүрүүчү класстар кесиптик лицейдеги окуу техникалык базасы жана студенттерге түзүлгөн шарттар менен толук таанышып кетишти. Сиздер менен Оғандала мультимедиа борборунун алып баруучусу мен Тимурлан Мелисбеков. Сак саламатта калыңыздар.